Баткен аэропорту былтыр 1-августта аэродромдогу оңдоп түзөө иштерине байланыштуу убактылуу жабылган. Арадан 6 ай өткөн соң тагыраагы үстүбүздөгү жылдын 7-февралында Бишкек-Баткен-Бишкек аба каттамы кайрадан жанданып, жумасына бир ирет каттам жүргүзүлүп турган. Бүгүнкү күндө алардын саны 3-кө көбөйүп, азыркы учурда Борбордон Баткенге 51 жүргүнчү учуп келди. Бұл авиакаттам ачылганда бул бизге окшогон балалууларга эң жакшы деп ойлоймун. Жол менен жүрсөк бала менен кыйналмакпыз. Авиакаттам аркылуу 1 суткалык жолду 1 саатта басып өтүп атабыз. Бала менен жакшы учуп келдик, Кудайга шүгүр. Өзüm Батырдемин, 7 балам бар, 5 уул, 2 кыз. 3 уулум Бишкекте жашайт. Батма Токтошова Баткен районунун чек арада жайгашкан Самаркандек айылынын тургуну. Ал Баткенден Борборго жылына кеминде 10 ирет барат. Бул жолу да балдарын көрүп, сагынычын таркатуу үчүн калааны көздөй сапар алып олтурат. Батыр эне пенсиялык күбөлүгүн пайдаланып, 50% жеңилдик менен авиабилет алган. Бизге пенсионерлерге арзандатуу менен берип жатат билеттерди. Балдарымдан кабар алып Бишкекке жөнөдүм. Жолдон көрө арзанда. Бизге арзандатып берген элге же өз энелерге айрыкча эле көңүл бөлүп аткан Садырга рахмат. Президентибизге 1000 мәртебе рахмат. Бишкек-Баткен-Бишкек авиакаттамы Тезжет авиакомпаниясы аркылуу жүзүгө ашууда. Компаниянын өкүлүнүн айтымында 65 жаштан өткөн пенсионерлерден сырткарыда жеңилдиктер каралган. Учурда апрель айынан баштап Бишкек-Баткен-Бишкек авиакаттамы жумасына 3 жолу учуп баштады. Шаршемби, жума, жекшемби күндөрү. Билет бааларын айта кете турган болсом, жөнөкөй адамдарга Бишкек-Баткен, Баткен-Бишкек авиабилеттери кассаларда 5600 сомдон сатылып жатат учурда. 65 жаштан жогорку пассажирлерге болсо пенсионный билеттер 3000 сомдон сатылып жатат. Жаш балдарды айта кете турган болсом, 5 жашка чейин жаш балдар бесплатный уча алат. Ар бир рейсте 16 балага гана лимит берилген. 12 жашка чейинки балдар болсо 50% скидка менен уча алат. Дээрлик 1000 чакырым алыстыкка аба каттамы аркылуу жетүүгө шарт түзүлүп олтурат. Ага кошумча каттамдардын саны көбөйгөнү калкка көрүлгөн камкордуктан кабар берет дейт жергиликтүүлөр. Мына 3 жолу болгон жакшы да. Баягыда күтүп отурбайбыз бир жума, мурда бир жума эле. Азыр жумасына 3 жолу кылып койду. Бул эң бир жакшы. Адам бардыгыбыз ушу ден соолукка байланыштуу Борборго бара турган болобуз. Элдин ичинде жакшылык бар, жамандык бар. Баягыдай бир жуманы күтүп отурбайбыз. Мына Черезден учуп турат азыр. Жакшы, рахмат бийликтегилерге. Акыркы учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан Баткен аэропортуна жакшы көңүл бурулууда. Атап айтсак, 2023 жылы аэропортту материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында Молмен жанында турган МТЗ-82-1 Беларус кар тазалоочу трактору берилген. Алдын мурда наркы трактор келген эле 2009 жылы. Ошондон бери бир трактор менен иштеп жүрдүк. Ошо бир трактор убагында тез жетишип карларды күрөй албагандыктан ушуну берди. Азыр экөө бирдей иштеп, кыска убакыттын ичинде тазалап, учакка задержка бербей бүтүп атабыз. Артыкчылыктары бул жаңы трактор өтө жакшы, удобный тракторлор. Мурдагы ичине жөнөкөйрөөк эле, бул өтө эле универсал болуп чыкты. Артындагы ошол карларды шыпырып тазалап кетет, щеткасы. Сүрүп кеткенден артынан одновременно карды шыпырып тазалап кетет. Аркысында эмени берди быйыл. Бая галолеттерге чача турган реагент деген эмелерди чачат галолетко. Галолет болуп калса. Күзүндө ушу
Garajды өтө жакшы кылып бүтүрүп бериштилер. Бардыгы гаражга кирди. Гараж өтө утепленный гараж. Жылуу. Өкмөт тарабынан Баткен аэропортуна өтө жакшы көңүл бурулуп жатат. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 2026 жылга чейин өлкө аймагындагы ички жана эл аралык аба майдандары жаңыланып, ички каттамдар жанданарын баса белгилеген.